Assalamu алейкум, урматтуу көрүүчүлөр. Бир нече программалардын коштоосунда жаздырып жатам бул видеону. Дагы башка программалар менен азыр мен сиздерге кечеки эле айткан сөздөрүмдү даректүү, андан кийин кечеки видеодо музыкасы бийик чыгып калып, мындай кээ бир сөздөр даана угулбай калган экен. Ошол себептен азыр кайрадан тартууга туура келип жатат. Негизги айта турган маселе ушул Орто Токой суу сактагычы Баткенде Лейлек анклапка айланат деп атышпайбы мынакей. Ошол Воров анклабы, мына ушул анклапка бул жерден жол ачып бере турган болсо, кайсы жерден болбосун ушундай жол бекилип калышы мүмкүн деп кооптонуп жатканда, мен дагы Ала Бука районунда дагы ошондой кырдаал жаралып жатат. Бул жерде дагы абдан чоң аймак, бирок тоолуу болгон үчүн калкы азыраак, бирок ошентсе дагы керектүү мындай деңиз деңгээлинен 1000 метр бийиктикте жайгашкан орточо айылдар бара турган жолдор бекилип калышы мүмкүн экен. Мына жол Чаткалга кетет, мына жол 1-Май айыл өкмөтүнө, ошо Көкташ, башка айылдарга бара турган жол. Мына ушул жолдон башка бир дагы жол бул бийик тоолор аркылуу өтө албайт. Анткени тоолор 2000-3000 метр бийикте жайгашкан чокулары. Мынакей Чаткал жолу, Ала Бука Чаткал жолу өтө турган жерден баштаймын дагы. Деңиз деңгээлинен 1140 метр бийиктикте турат. Ал эми мен андан 38 метр бийиктикте жерден баштадым. Көпүрөгө келдик. 1-Май айыл өкмөтүнө бара турган ошол бирдей эле деңгээлде экен. Ошол 1138 дамбага чейин жеткирелик. Мынакей суунун бетин тегиз кылып Google көргөзүп атат. Кайсы айда съемка болгон болсо ошол карта. Демек, суунун деңгээли ушул 1102 метр болгон экен. Эми мына дамбага келдик. Дамбаны сиздерге мына ушундай тоолуу жердеги бийик дөңсөөнүн мына ушул жерде алалы. 78 метр бул жакта алып келе. Мынакей 78 мына дал келүүнү карасаңыздар, 1178 метр бийиктикте ушул жерден башталып атат. Бул жагы дагы ошол деңгээлге чейин бийик экен. Мына демек, ошол жерге чейин сууну толтуруп тосуп койсо болот деген нерсе бул. Мынакей урматтуу достор, 1169 метрге чейин тосса болот тургандыгы көрүнүп турат. Эми ошондой учурда бул жактагы айылдар дагы суунун астында калышы мүмкүн. Эң негизгиси мынакей Чаткалга бараткан жол дагы бул жактагы Чаткалдын дагы башка айылдарына, Ала Буканын дагы айылдарына алыстан көрүнбөгөнү менен бул жакта абдан калк жашаган жерлер. Мынакей көп үйлөр бар бул жерде. Азыр Көкташ, Көксерек айылдары суу тоолордон абдан чоң аянтынан чогулуп келет дагы. Селдер, ар кандай нерселер агып келип, улам тунуп, ушул суу сактагычтын топтолуучу жайынын көлөмүн азайтат жана кийинчерээк анын толуп калуусуна алып келет дагы. Анан кийин бул дамба өзүнүн максатын аткара албастан кошумча бийиктетүүгө Өзбекстан мажбур болот. Анткени канча кылымдар өтпөсүн, Өзбекстандын өзүнүн ичинде мындай жайык жерде сууну топтоп аларга ыңгайлуу эмес. Мынакей Өзбекстандын ГЭСтерин көргөзөйт сиздерге. Мынакей тегереттип айлантырып тосуп чыккан. Мындай жерлердеги сууну сактап, жерлерин кетирип кыйынчылык тартпастан ошол этек жагын гана тосуп, анан кийин бөлөк мамлекеттин жерин коромжого учуратып туруу аларга зыян алып келбейт, пайдалы гана алып келет. Ошон үчүн Кыргызстан да суусун сактаганга кызыктар, ага биздин табиятыбыз дагы ыңгайлуу болуп жатат. Ошол эле учурда биздин Ала Букада жерлер тартыш, кээ бир айыл өкмөттөр бар, жер калбагандыктан миңдеген жаштарга жер берүүнү токтотуп койгон айылдар бар. Мына ошол айылдар ошол сууну агызып ийип, ушул суу турган жерди биз участокторго бөлүп салалык деген жаштардын пикирлери бар. Ал эми кантип эле суу толуп кетиши мүмкүн, аны мен Нил дарыясын көрөлү. Мурда деңиз болгон дагы ошол Нил дарыясы ушул жактан жер кыртышына агызып келип, деңизди жер менен толтуруп койду. Эми анын мындай площадьын өлчөп көрөлү. Мынакей урматтуу достор, абдан эле чоң 1.376 гектар дейт. Мына ушундай жерлерде деңиздин бир жээгин толтуруп койгон дарыялар бар. Ал эми Нил дарыясына биздин Ала Буканы салыштыруу албетте туура эмес, бирок ошол эле учурда биз
биз Жер ортолук деңизине дагы бул Ала Буканын суу сактагычын салыштыра албайбыз. Бул капля в море деп коет, ошол деңизге тамчы сыяктуу эле болуп калат. Ушул 800 гектарды Өзбекстанга бере турган болсок, алар жер улам толуп жер кыртышы жараксыз болгондон кийин бул жакты Ала Буканын батыш тарабы жана Чаткал районуна кеткен жолдор тосулуп, анклавга айланып калат экенбиз. Анткени бул тоолорду аралаган өткөн автомобиль жолдору жок, куруу абдан эле татаал. Ош-Бишкек жолундагыдай бийик тоолорду аралап өтүүгө туура келет. Андан кийин болсо Чаткал Талас аркылуу гана дагы жолу бар. Ал болсо жылына бир эле ай. Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларында дагы окуган болсоңуздар, ошол Исмайыл ошол жай келгенде ошол Чаткалга ашуу аркылуу ашып кетмек планы болгон болот. Ошол жерде ошол Ала Бука менен Чаткал менен Таластын ортосундагы ашуу жайкысын бир эле ай бар. Ошол мезгилде гана ашып өтсө болот. Ошол урматтуу достор, анан кийин бунун кантип эле жолу чечүүчү жолу болбосун. Биринчиден Өзбекстанга бербешибиз керек, экинчиден ванна, анан кийин раковина деген өзүбүздүн эле кухнядагы буюмдардан мисал келтирип айтсам болот. Суу кайсы бир өлчөмдөн өткөндө аны биз башка жака бурулуп кетүүсүн шартташыбыз керек. Показать профиль көрүп турасыздар. Мына ушул кызыл суу өткөрүүчү каналды курушубуз керек. Тоону суу менен гана жууп түшүрүп салышыбыз керек. Обрыв дегенди билсеңиздер керек, обрыв жер кыртышын оңой эле жууп, ушул чокуга эле сууну чыгарып, анан топуракты агызып, бир аз ылдыйга тундуруп эле кайрадан тараптан агызып түшүп, жарактуу жерлерге айландырып, анан кийин кайра эле ушул жакты ошентип жууп олтурсак, мына ушул чокуну жууп ашууну. Мына ошол эң бийик жери 1207 метр экен, ошол жерди 138 метрге чейин жууп алышыбыз керек. Ошондо көпүрөнүн деңгээли канча болгон болсо, ошол жерге чейин, деңгээлге чейин казып салышыбыз керек. Ошондо канча жүздөгөн жылдардан кийин, бир нече кылымдардан кийин биздин келечектеги муундарга дагы бул суу сактагычты толтуруп, жолун бөгөп калуу коркунучу жаралбастан, мына ушул тараптагы куураган айылдар суу менен камсыз болот. Эгиндер эгилбей, адамдар миграцияда, эгин сугарайын десе суу жок, суу болбогондон кийин айылда жумушсуздук жана элдер Россияга, Казакстанга, Кореяга кеткенге мажбур болушууда. Ички жана тышкы миграция ушул жакта абдан күчүндө. Бул суу Өзбекстанга байкалбаган менен абдан көп жерин сугарат. Бизге мындай кичинекей айыл өкмөт, мындай республикалык деңгээлде алып караганда, бирок биз үчүн абдан чоң жерлер, гектарлаган жерлер, мынакей чөл болуп жатат. Мына чопо сыяктуу болгону менен ушул эле мына эгин эгилип турган жерлер дагы сары чополуу топурак. Ал жерлерге дагы калктуу пункттарды, эгин талааларын жаратууга мүмкүнчүлүк болот. Ошол бул жака суу ашыруунун зарылчылыгы кичинекей. Мына ушул Көк Ала жайлоосунан гана агып түшкөн дарыяны азыр эми мына ушул айылдарга сууну азыраак пайдалангыла деп туруп, маал менен гана суу берип, анткени бул жактагы айылдар суусуз кургап калбашы үчүн ошол тараптан сууну экономдуу пайдалангыла деп ушул тарапка алып келет. Мына бул жердеги албетте космостон алынган картада көрүнбөйт. Ал эми мына мен көргөзгөн сүрөттө көрүп турасыздар. Латок Союздун кезинде ушул айыл биринчи адамдар көчүп келип, ошол эгин эгиле баштаган маалдагы курулган латоктор азыркыга чейин колдонуу мөөнөтү бүткөндүгүнө карабастан кызмат өтөп жатат. Ошол урматтуу достор, анан ушул латокко келген суулар ушул эле айылга жеткиликтүү эле болот, бирок бул жактагы айылдарга дагы суу жетишсиздиги болгондугу үчүн латок ал жака дагы бөлүнүп, мына ушул жолду бойлой ал жака дагы суу алып барат. Мынакей ушул жерлер аркылуу мынакей латок менен суулар кетет. Ал гана эмес, мына ушул Карымкүр тарапка дагы мына ушул жерден суу бөлүнүп, кичинекей Сумсар дарыясы кичинекей жайлоодон агып түшкөн, Көк Ала жайлоосунан агып түшкөн суу ушул айылдарды суугара албай убара
ал эми биздин абдан чоң жайыттардан чогулуп түшкөн суубузду болсо 95% кыргыздар колдонбойт экен деп туруп Өзбекстанга тартуу кылганы турушат. Суу сактагычтын деңгээли 1100 метрдин тегерегинде. Мен андан бийигирээктен алып атам. Ошол жерге чейин сууну өз нугу менен эле агызып келип, жогорку тараптанчы, көпүрө тараптан бул жагын жерди алып салса, жерди кыртышын. Бул тарабы мынакей 1000 метрден төмөн. 1000 метрден төмөн жерлерди биз таберик деп эсептешибиз керек. Анткени Кыргызстандын 90% тоолуу болгондуктан биз калк жашаган тоолуу эмес аймактарга абдан муктажбыз. Андан тышкары, эгерде тоолуу боло турган болсо, ал жерге өкмөткө ашыкча жүк болот. Анткени пенсияларды, айлык акылардын баарын тоолуу аймактын коэффициенти менен төлөп өкмөткө чыгым болот. Ошол урматтуу достор, ушуну менен видеону жыйынтыктайм. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта калыңыздар. Мен ойлойм бир жакшы видео болду жана мен оюмду жеткиликтүү айта алдым деп. Эмесе кайрадан көрүшкөнчө саламатта калыңыздар. Ой пикириңиздерди бөлүшүңүздөр. Видеону дагы жаккан болсо лайк басып, бөлүшүп, комментарий жазганды унутпаңыздар.